Urgup çıkkan akkan su, kelbetini çaypalıp, tolkup çıkkan akkan su, jeti kavat yer astın, jarıp çıkkan akkan su, yer anandın barısına bakıp. Бардыңыздарга салам. Сиздер менен Evidence редакциясы. Биз жөн гана тасмаларга анализ жасап тем болбостон, музыкалык аткаруучулардын чыгармачылыгы жөнүндө видео эсселерди да даярдарыбызды унутпайлы дедик. Видео эсселерибизде биз аткаруучунун чыгармачылык жолуна анализ берип, музыканттын образын талдап, ал адам индустрияга кандай салым кошкон жана музыка дүйнөсүндө кандай орун ээлегенин түшүнүүгө аракет кылабыз. Ошондой эле анын жеке сапаттарына токтолуп, ал кандай адам экенин айтып берүүнү унутпайбыз. Видеонун аталышы бул ар дайым биз далилдегибиз келген тезис. Биз ошол теманы тереңирээк изилдеп, казып көрүүгө аракет кылабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын каарманы ушул жагынан бизге бир аз окшош. Ал америкалык рэптин түпкүрүнө түшүп, жанрды терең изилдеп, чын дилинен сүйүп калган. Ал популярдуулукту издөөнүн ордуна жылдап өз чеберчилигин арттырып, эң чебер кыргыз рэп аткаруучусуна айланган. Ошондой эле кыргыз тилинде сапаттуу ырларынан турган чоң дискография жазган. Анын ырларын бул жанрдын негиздөөчүлөрүнө да уялбай көрсөтсө болот эле. Бүгүн биз силерге эң бааланбай, көп адамдар байкабай калган кыргыз рэпери Жетиген тууралуу баяндап беребиз. Бүгүнкү каарманыбыздын чыныгы аты Бакытбек Сапарбеков. Ал 1993 жылдын теке айынын 7-синде төрөлгөн. Үй-бүлөдөгү 7 баланын ичинен 7-си. Туулган күнү 7/07/93. Мындай дал келүүнү жөн гана кокустук эмес. Белгилүү бир жашаан катары кабыл алган Бакытбек өзүнө рэп кайманааты катары Жетиген деген атты тандап алган. Бакытбек Нарын облусунун Атбашы айылындагы Карыбек уулу Акматал атындагы мектепте окуп, ошол эле айылда чоңойгон. Аны менен чогуу жашагандар айтып бергендей, атасы да чыгармачылыкка жакын болгон. Кээде өзү үчүн, кээде башкалар үчүн ырдап жүрчү экен. Балким ушул музыкалык шык уулуна да өтсө керек. Анткени Бакытбек кичинесинен эле ыр саптарын байкап, аларды кызыктуу кылып уйкаштырганга жөндөмдүү болгон. Орто класстарда башка көптөгөн балдардай эле ал рэпке кызыга баштаган. Биринчи жолу 50 Cent'ин ырларын угуп. 9 класста жарым жылга Бишкекке барып окуп келет. Атбашыга кайтып келгенде өзүнө Солжа бой сүрөтү түшүрүлгөн жемперин жана көзгө чабылган бут кийимдерин сатып алган болчу. Ошентип сырткы келбети менен болсо да, биринчи жолу рэпер образына кирип көргөн. 10 класста досу Азат Байышев менен биринчи жолу ыр жаздырып көрүүнү чечишет. Алар Чечдөбө Records деген аталыштагы импровизацияланган студия түзүшөт. Бул аталыш Атбашыдагы ыйык тоого шилтеме кылып тандалган. Алгачкы ырларын Бакытбек Namba KG сайтынан жүктөлгөн акысыз биттерге жазган. 100 сомдук микрофондор менен жазып, AIM плееринде ырларын жасап, ал кезде мүмкүн эмес болгон шарттарда аракет кылышкан. Кийинчерээк гана Fruity Loops жана башка кесипкөй программалар менен таанышышкан. Жетигендин алгачкы кайманааты DJ Hunter болчу. Албетте, ал маалда чоң популярдуулукка жетише эле. Бирок Атбашыда аз да болсо таанылган. Алар мектепте концерт уюштурушуп, ал иш-чарадан түшкөн акчага мектепке принтер сатып беришкен. Бул алардын коомго кошкон алгачкы салымы болгон. Алгач кыргызча гана эмес, башка тилдерде да ырдап көрүшкөн. Бирок бир жолу сахнадан түшүп келе жатканда, ага, сен кыргызча рэпти өнүктүр деген кеңеш берилет. Ушундан кийин Жетиген катары кыргыз тилинде өзүн тилин, маданиятын даңазылаган ырлары жарала баштайт. Билими тууралуу айтсак, Бакытбек Бүбүсарай Бейшеналиев атындагы Искусство институтунун телерадиокоммуникация жана үн режиссурасы кафедрасында окуган. Учурда анын чыгармачылык портфолиосунда 100гө жакын ыр бар. Жашоосун музыка менен гана эмес, башка иштер менен дагы камсыздайт. Мисалы, кыргыз эстрадасынан бир топ ырчылар ага кайрылып, ырдын тексттерин жаздырышат. Мындан тышкары өзү айткандай, ал өрт өчүрүүчү коопсуздугу борборунда товардык эсеп менен иштейт. Бирок Бакытбектин башка эрмеги рэп. Ал бүгүнкү күнгө чейин угармандарын жаңы ырлар менен кубантып келет. Бизге жеткен маалыматтарга караганда, ал жакында өзүнүн альтер эгосын колдонуп, орус тилинде дагы активдүү жазыла баштайт. Талай Бектургановдун чыгармачылыгына өлө жакынымда, Талай Бектурганов, Чубак Сатаев, илгеркилерди угамда, азыркычылардын ырларын деле укпайм көп деле. Ошол Нурлан Айсмыр жаңыртса бул ким дейсиз го? Ачык айтканда теппейт да, мен мындай жүрөккө тийбейт да, азыркы көп ырчылардын ырлары, анткени азыр ырчы көп дегендей өтө эле баркы кетип калган. Мурункылардын жан дүйнөсү өтө мындай түү да, анча жыл жашап, азыркыга чейин уксаң, ошол кишинин жан дүйнөсү сенин жаныңда тургандай эле болот да. Анан ошентип баратам аттуу чыгарып калган, жаралып калган. Көлдү көз айда болсо, мен жөн эле ал эң биринчи американский рэпер бар, Nas деген. Олдскульный рэпер. Белгилүү рэпер, бирок дүйнө жүзүнө
мындайча айтканда хип-хопко жакын адамдар тармагында эле белгилүү да. Анан ошонун YouTube'дан бир минусун угуп калып, өлө мындай шамал болуп атат. Ошентип башталды да жайданчы, анан мен угуп атам, анан кетти, башталды да. Ошондой болуп кетет да мындай. Олтурамын көлдүн жээгинде, шамал үйлөп кулагыма шыбырайт, жеримди кереметине көз салып коюптур деп акырын айтты. Мен аркылуу мени уккан угармандын барына, жашоого бир келген сенин жаныңа, жаңыда көлдүн ыры жазылган. Affirmative action, yeah, with my crew, NTM. This is Nas Escobar. International remix. Check the lyrics. Жетигендин ККА же көлдү көздө айда аттуу ырынан алынган үзүндү америкалык рэп аткаруучу Настын Affirmative Action аттуу ырынын инструменталын колдонот. Насты көпчүлүк, анын ичинде Eminem да рэп маданиятына эң чоң таасир тийгизген музыкант катары тааныйт. Бул факт жетигендин рэп маданиятын өздөштүрүү жана өзүнүн чеберчилигин өркүндөтүү үчүн канча убакыт жана күч жумшаганын баса белгилейт. Ал музыкалык жана маданий шилтемелерди жакшы түшүнөт жана аларды өз чыгармачылыгында колдонуп келет. Ал тургай ККА деген аббревиатура өзү да шилтеме болуп саналат. Америкалык рэперлердин ырларына мындайча ат коюу адаттары бара-бара өзгөчө бир стилге айланган. Чоң тамгалар менен чекит коюп жазуу. Мисал катары Queen Latifah аткарган аялдарга карата зомбулук жана коомдогу сыйлабастыкка каршы символго айланган Unity ырын айтсак болот. Ошондой эле Wu-Tang Clan'дын Cream деген чыгармасы акча айланабыздагы нерселерди башкарууда деген мааниге ээ. Жетигендин батыш рэпинин атрибутикасын колдонгон дагы бир мисал. Анын Маек аттуу чыгармасы. Анда Hip Hop is dead деген сөз айкаша айтылат. Бул дагы Nas жана башка рэперлер колдонгон белгилүү фразага түз шилтеме. Тыныгуда тамакка тойбой жок жерден илхом изде. Андай болуп кетсе бир четинен жетигенде Hip Hop is dead. Бул шилтемелердин баарынан маанилүүсү жетиген аларды жөн эле кайтылоо үчүн эмес, маданиятка болгон урмат катары колдонот. Ал муну менен батыш рэпине гана эмес, кыргыз акындарына жана мурасыбызга да таазим кылат. Мен акын эмесмин, тилим курч эмес дейм. Обонду кезген туткучуп эмес мен. Сатылганов Алыбаев, Күрүнгеев Огонбаев атабыздай комузду эзген. Унута албайм эч бир убакта. Акбакай машбутой кулакта. Салыштыра албайм эч бир убакта. Меники жерде, алардыкы учакта. Азыркы жашаган заман. Эс ырында ал акындар Алы Туткучевти, Токтогул Сатылгановти, Мидин Алыбаевти, Мураталы Күреңкеевти жана Атай Огонбаевти атып өтөт. Жетиген алардын чыгармачылыгы, чеберчилиги жана салымы бүгүнкү көп рэп аткаруучулардан кыйла жогору экенин айтып, угармандарды кыргыз поэзиясына жана маданиятына кызыгууга чакырат. Жетигендин ырлары шилтемелерге бай болушу менен бирге, анын текст түзүүдө колдонгон ыкмалары да өзгөчө көңүл бурдурат. Айрыкча ал колдонгон поэтикалык ыкмаларды белгилей кетүү зарыл. Алардын ичинен эң көрүнүктүүлөрү ассонанс жана аллитерация. Биз мурда Бакыр тууралуу видео эсседе айтып өткөнбүз. Бүгүнкү күндө Алыкул Осмонов сыяктуу классик акындардын айрым ыкмалары, мисалы жөнөкөй этиштик рифмалары, квадраттык рифмалар жана башкалар заманбап рэп дүйнөсүндө анча бааланбай калган. Бирок ошол эле учурда кээ бир поэтикалык элементтер дагы эле абдан жогору бааланат. Ассонанс бул текстте өзгөчө ырда бир эле үндүү тыбыштардын кайталанышы аркылуу музыкалуулукту жаратуу ыкмасы. Аллитерация болсо бирдей же окшош үнсүз тыбыштардын кайталанышы аркылуу угууга жагымдуу ритмдүү структураны түзүү. Ассонанстын мисал катары Мидин Алыбаевдин Айтчы жаным аттуу ыры берилсе болот. Бул саптарда кайталанган жумшак үй жана ө тамгалары окуп жаткан адамга бейпилдикти жана тынчтыкты сезим деңгээлинде жеткирип турат. Ким жыттабайт сүйүү чиркин гүлүнөн, күндө өтөмүн терезеңдин түбүнөн. Эми болсо угуп көрүңүз. Ошол эле Алыбаевдин сүйгөнүмдүн сүрөтүнө ырында К, Ч жана Т сыяктуу каткалаң үнсүз тыбыштардын кайталанышы маанилүү сөздөрдү бөлүп көрсөтөт. Жаратылган аллитерация окурманга жанында жок махабатына болгон сагынычын анын сүрөтү менен болгон маеги аркылуу билдирип, кусалык акынды ичинен кыйнап жатканын каткалаң үнсүздөр аркылуу баса белгилейт. Кыйнабачы, жүрөктөгү жарадай, кылгырбачы, койчу мени карабай, же күлүп кой, же кирпигиң ирмечи, куса болдум, сагынганым тарабай. Мисал катары рэпер Шум тарабынан Кубок МЦ аянчасында И тамгасына жасалган ассонанстын колдонулушун келтирүүгө болот.
И на бит, как дип, что залетит на бит, навалив на бит, элитный ритм, репит, и динамит, твоя флегитна, муза внутри мою запись. Ушундай эле ыкманы жетиген да чык убагында аттуу чыгармасында колдонот. Ал анда угуучуларды деградация болуудан баш тартып, дивандан туруп, ыңгайлуу зонадан чыгууга чакырат. Бул чакырыгын ал кулакка жагымсыз угулчу жоон үндүү тыбыштар А. Ошондой эле курч жана каткалаң үнсүз тыбыштар К жана Ч менен текстти козголтуп, мотивациялык кайрылуусун бекемдегендей болот. Менин тилим ары болсо сени чаксыңар. Сазга батып кыймылдабай курчаксыңар. Курчпу чаксыңар. Же чириген бул таксыңар. Убагында. Албетте ар бир мыкты рэпер текст авторунун негизги куралы бул сапаттуу уйкаштар. Айрыкча 2ден 3төн турган жана сап аралыгындагы татаал рифмалар. Ушул жагынан алганда жетигендин тексттери кыргыз рэп сахнасында үлгүлүү. Керек болсо эталондук деп айтса болот. Көпчүлүк рэперлердин ырларында татаал рифмаларды кездештирүү сейрек жана ошол себептен кубанычтуу көрүнүш болсом, жетигендин тексттери дээрлик бүт бойдон татаал рифма конструкциялар менен курулган. Кыскача айтканда кош рифма J double rhyme. Бул саптын аягында дароо 2 сөз болуп, кийинки сапта ошол экөөнө тең рифма тандалат. Үчтүк уйкаштыкта тийиштүү түрдө 3 сөз рифма менен байланышат. Андан ары дагы көбөйө берет. Сап аралыгындагы рифмалар болсо, бул андан дагы кыйыныраак ыкма. Анда уйкаш сөздөр бир нече саптын ичинен байланып турат. Жана алардын рифмалык байланышы дайыма эле ачык байкала бербейт. Бул жерде сапаттуу жана татаал уйкаштардын бир нече мисалы берилет. Примеряешь формат, ты теряешь фарватер. Бропы словно меняешь буквы местами. Паника на старте, представьте мой ступор. Предмет разбираюсь, идеальный конструктор. Крайне официальный счета недоступен, а в пятом отлетает звезда дотянуться. Все надоедает, но онлайн и так тухло. Новая глава, я хочу поиграть крупно. Кидаю заявки так годами по кругу. Но места все заняты рэп-свален недугом. Мечты карантин, смена парадигм. Ну погоди, у меня тут белый воротник смело возомнил то, что он великий паладин. Ал эми бул болсо, жетигендин топ аттуу ырынан кош уйкаштыктарды кантип колдонорунун мисалы. Калагына кылып хип-хопту, доголото дептим топту. Башка жигитти байкада, тоскудай негедер эч ким жоктой. Мейли бол түргүлүп коюп көкө кейли толтуруп. Же, көтөрүлөм десең көтө тур, балким сага келет хеликоптер. Мындай мисалдарды анын ар бир чыгармасынан жолуктурууга болот. Окуу чеберчилиги, читка. Албетте, сапаттуу рэпер бул уйкаштык менен курулган тексттердин баарын жакшы флоу менен, тактап айтканда тез жана ыргагына туура келтирип, битке дал келип, ырдын ритмин сезип, тактка туура түшүп окуй билиши керек. Болбосо мындай текст угууга жагымсыз болуп калат. Рэп маданиятынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн арасынан тексти тез, түшүнүктүү жана такалбастан окуу чеберчилиги менен белгилүү болуп, дабл таймды популярдуу кылгандар Tech 9 жана Busta Rhymes. Албетте, дабл таймда көптөгөн татаалдыктар бар. Чебер рэперлер мындай учурларда ыргактан ыргакка секирик, ыргактык боштук, битке алдын ала кирүү деген сыяктуу атайын түшүнүктөрдү колдонушат. Бирок биз жөн гана жакшы fast flow жана тез так окулган текст кандай угуларын тыңдап көрөлү. Залетаю, бит не прячет мой стиль. Эти рэпера остались детьми. Я прячу конфеты, ножи, пистолеты, когда ты в гостях, включаю мультфильм. Пытаешься, но никак доказать им то, что ты воин на поле боя, но гонево. И да, хук с ямой был удачным. Еще давай воюзать, ты потери пульса, это так дешево. Вы какие-то примерные лохи. Ну и как же вас порешать без насилия? Логарифмы не понт, у меня есть панта, чтобы сейчас на битулю насыпать стиля. А я bad guy, я в этом мэд. Собрались. Эми болсо кайрадан жетигендин бит менен кантип иштерин көрөбүз. Бул учур өзгөчө маанилүү. Анткени жетиген кыргыз тилдүү батылдарга катышкан сейрек рэперлердин бири. Ал эми мындай батылдар рэп маданиятынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Ассаламу алейкум, менин досум Айбар. 20 мүнөткө энем боло турчу жай бар. Ошол себептен кыргыз рэптен корктум деп мыкачыны жаратып кеткен. Корккон жокмун дос, кетиришпачы. Мына барытам, суудай каптаган санаттан, обондорума сап чыптаган адаттан, чын жүрөккө жараткан. Эми акырында жетиген жогоруда айтылган бардык ыкмаларды бир куплеттин ичинде кантип колдоноорун карап көрөлү. Саптарынын жүрүшүндө канча шилтемелер, ассонанс, аллитерация, татаал рифма жана тездетүү учурлары бар экенине көңүл буруп санап отурсаңыз болот. Анткени ал мунун баарын өзүнүн ырларында дайыма колдонуп келет. Шаттыраттым, саптарымда айрыбастан барактан. Бүркүттөй гана жайым карасаң, менин эң биринчи ырымды ырдагандай балапан. 10 жыл өттү, бурулуштан оңго бурдум, коңторулдум, ойгонсоң, хип-хоп ырган жүрөктү. Ар бир трек
тректи уккан сайын дагы жазым келген ио далдырган кондурдон көчөптүр бит жана кепка клип тарта лекча майк микрорайондук секта Дейл досында дайым долабасаң деле деңгели жогорку сапаттагы жаңы трек бар Туп туура багыт алган вектор Субкультура үчүн аракет бар А бизге не керек жок эчтеке болгону изде Бул жерден сиз рэп чөйрөсүндө белгилүү битмейкер жана продюсер Дейлге болгон шилтемени, интонациялардын алмашуусун жана албетте жогорку деңгээлде уйкаштырылган текстти көрө аласыз. Байкаганыңыздай аткаруу техникасы дээрлик толугу менен текст жазуу чечендигине көз каранды. Ошондуктан жетиген эң чебер кыргыз рэпери деп толук ишеним менен айтууга болот. Албетте, сөз түрдө жетигенди саптарында камтылган маани мазмун жөнүндө да айтпай коюуга болбойт. Мен өзүм сүйгөнүмдү айткым келбейт угарманыма. Мен өзүмдүн көз карашымды айткым келет, дүйнө жүзүнө көз карашымды, саясатка көз карашымды, адамдын кээ бир сапаттарына көз карашымды. Жетигендин чыгармачылыгында ар түрдүү рэп жанрларын жолуктурууга болот. Мына айрым темалары. Коомдук жоопкерчилиги жогору болгон рэп. Жетиген өз мүмкүнчүлүктөрүнүн чегинде Кендрик Ламар стилинде эле коомду өзгөртүүгө аракет кылат. Активдүү жарандык позицияны карманат. Мен эгерде губернатор болгондо эң биринчи көңүл бурам жолдорго Мен эгерде депутаттың болгондо иште берем азгырылбай сомдорго Эр мектеп жүргөн кезинде мага чалды президент эмне үчүн кечээ күнү шайлоого келбедиң деп Акыйкаттын ачык күндөрү бул жерде менимче кара жок Көбөлөрүң келгиче алар жок көрсөтмөлөрүм бергиче алар жок Күндөлүк мотивация. Анын дискографиясында өзүнчө орунду ээлейт. Артист өзүнүн музыкасы аркылуу угармандарга кол түшүрбө, моюн сунба, багынба жана туңгуй кабалда да, кыйын учурда да алдыга гана умтул деген күч-кубат берүү максатын көздөйт. Тартып калбай чык убагында, ойго батсаң, уяңда жатсаң, иттей капсаң, тартып калбай чык убагында. Жаңы мектеп эски мектептин кайсынысына жакыныраакмын. Эки жакка жанталашпай турам так ортосунда. Акылдуураакмын деп айтсам сага тамаша. А бирок жакты көңүлдө түп аз болсо да бардыгы, ба жетпеген нерсе адамзатка сактыгы. Уйкуң канбаса да келечегиңди бекемдеп кур. Өзүң менен өзүң алышкан учур. Өзүң менен өзүң жарышкан учур. Күн артынан күн өтөт, күн ачык же күн бүркөт болсо дагы өзүңдөн башталат тең жакшы күн. Манайды бир көтөрүп мүнөттөрүңдү өткөр, ачууланбай жашап көр барын. Кыргыз иденттүүлүгүн жана кыргыз маданиятынын популяризациясы жетиген үчүн абдан маанилүү темалардын бири. Анын ырларында тарых жана аны унутпоого чакырык кеңири камтылат. 1916 жылдагы оор үркүн окуясынан тартып, улуу акын импровизатор жеңи жокко болгон урмат сыйга чейин. Кандуу кез 20-жылым 1916 жылы эч кимге тийбеген жөн жаткан элимди четинен кырып калпактуу кыргыздан айтышарга теңи жок эки жак ступендиде терек ишер теңи жок элдин анык булбулу элеп төккөн чени жок мен оштон булом баткенден жалаба таластан келген нарындыкмын деген элдерден көлдүк чүйлүк кышы жай менен. Ошондой эле артист ар кандай темаларга болгон өзүнүн позициясын ачык айтуудан тартынбайт. Мейли бул сезимдер болсун, ар бир сезим акыл эсимде, эмнени көрдүм сездим буга чейин, так айтсам тегеренбей, мен дейлер уга тейин, жөпчөнөккөй кийинге, жөпчөнөккөй көрүнгө, бир кыз кетпей турду көпкө чейин, эки көзүмдөн каты. Же кыргыз спортчуларына колдоо көрсөтүү. Каршылаш менен, музак баш менен, какылашып кенен октагонду, талыкпай эмгектенип терин жаш менен сен утасың деген жерге конгон. Же болбосо үй бүлө тууралуу ыр болсун. Эгерде эртеңки күндү акыркы десе, эң биринчиден не кылмагыла, каерде болбойм мен, ким менен болбойм менин көз алдымда, алгачкыдан турат атан эм кучактай, бекем ысып кучактай, бекем ысып кучактай, мени мээримине сузатпай. Жыйынтык катар айта турган болсок, бизде ушундай коомдук темаларга кайрылган жоопкерчиликтүү рэпер бар экенине сыймыктанабыз. Ал индустриянын таасирине берилип, үстүрт темаларды тандап кеткен жок. Тескерисинче, жылдар бою өзүнүн рэпердик чеберчилигин өөрчүтүп,
коомго маанилүү ойлорду жеткирүүнү максат кылды жана өз жүзүн жоготкон жок. Evidence редакциясы рэп сыяктуу күчтүү инструмент туура колдорго түшкөнүн жана коомго туура баалуулуктарды жеткирүүгө кызмат кыла турган ропорго айланганын көрүп абдан кубанат. Биз Бакытбек Сапарбековго ийгиликтерди каалайбыз жана анын жаңы чыгармачылыгын чыдамсыздык менен күтөбүз.